Саламатсыздарбы, келечек турак жай кооперативинин көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы бир жаңылык сиздер үчүн сүйүнүчтүү кабар. Эжекебиз үйлүү болуп отурат. Саламатсызбы эжеке? Үйүңүз кут болсун, ургач болсун. Өзүңүз жөнүндө көрүүчүлөрүбүзгө бир аз маалымат берип кетесизби деген үмүттөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин аты-жөнүм Аскар кызы Дилбар. Биз келечек кооперативи, турак жай кооперативине очередке турганбыз. Атам Чынбаев Аскар. Атамдын атынан очередке турганбыз. Мына убактысы келип бүгүн үйлүү болуп отурабыз, көргүлүү болуп отурабыз. Чындыгында ишенсе болот экен. Акыры жүрүп үйүбүзгө жеттик, үй алдык. Не дейм, жалпы ошо келечек турак жай кооперативинин жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгилик. Негизи биз Оштон катталган болчубуз, бирок үйдү Бишкектен алдык. Оштон 2 миллионго катталган болчубуз, үйдү Бишкектен алдык. Бул жерде ошол жакшы жери кеч болсо дагы туура ортосунда кичине кечигишти, бирок үйдү алдык. Рахмат айтабыз дагы. Бизден кийинки очередте тургандарга да ийгилик каалайм. Чындыгында туура экен, акыры биз да чыдап, ишенип, кээде ишенбей, кээде акчабызды доолап ушинтип жүрдүк. Чындыгында акыры жүрүп үйүбүздү алдык. Не дейм, жакшы дейм ошо. Иштерине ийгилик, бизге баягы жакшы жери, өздөрүнүн жамааты аябай жакшы мамиле жасап, айрыкча жаштарды колдоп, Оштон алабы, Бишкектен алабы, Кыргызстандын кайсы жеринен болбосун үй тапсаң, мисалы, ошол жерден алып бергени жакты бизгечи. Мисалы, биз Оштон туруп эле Бишкектен алдык да, ошондой. Анан эң баса белгилегени ошол юридический жактары дагы аябай жакшы экен. Ошол жагы жакты, себеби жаңы үй алып, то есть үй алабыз дегендер документ иштерине кыйналышы мүмкүн. Ошол жактарынан аябай жакшы жардам берди, өздөрү консультация берет экен. Бул жактан алсаңыздар болот, же болбойт, бул район мындай, тигиндей, же бул үйдүн документи мындай деп ошол жактарынан аябай жардам берди. Өзүбүзгө жаккан үйдү тандап отурабыз буюрса. Ошол иштерине ийгилик айтам. Бизден кийинки очередте тургандар дагы сүйүнүчтүү кабар келипсиздер дагы, үй алыңыздар. Ошо коркпостон жазыла бериңиздер. Негизи биз 2 миллионго турган болчубуз. Очередибиз келип, үйүбүздү алдык. Ошо Аламидин базар жактан алдык. Болгондо дагы өзүбүз үстүнө коштук, туура. Бирок жакшы жерден, жакшы местадан үй алып алдык. Рахмат айтам. Акыры жүрүп Акыры дегенде аябай көп убакыт созулуп кеткенди айтып атасыз. Анан башкалар да очередке турам деп турмуштар да убакыттын узарганы көпчүлүк кооперативтердин ызычууларына байланыштуу болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бул нерседе эми мына Кудай кааласа ошо күндөн күнгө динамикабыз өсүп, өкмөт дагы азыркы моментте өзгөртүүлөр болду. Кооперативдин закону кооперативге кошумчалар болду. Ошого байланыштуу да элдин азыр көбүнчөсү өкмөт жактын мыйзамды, закону кооперативдикин окуптуп, анан бизге келип консультация бизде жеңил болуп атат да бизгечи. Баардыгы эле билишет го, ортодон эме чыгып кетпедиби? Баардыгы эле кооперативтердин эл ишенбейчи. Анан бизде деле болгон ишенбестик болуп, акчабызды кайтарып бергиле деп, анан кайра сабыр кылыңыздар деп ушинтип айтты, түшүндүрүп. Биз сөзсүз бул ситуациядан чыгабыз, үйүңөр колго тиет деп, бирок чындыгында үйүбүз колго тийди. Азыр баса белгилеп айтсам, бирок жазылгандардын саны кайрадан өсүп баштаптыр. Тез өздөрү багы интервьюлар дагы, съемкалар көп чыга баштады. Ичтен-ичтен көбөйүп баратат. Мындай динамика өзүп барат. Бир убакта мындай ситуация болгон. Өзүнө кооперативтердин ситуациясы ызычуулары болду, элдердин ой пикири башка жака тез калган болду да. Бирок баягы карантин убактында деле ушундай болгон да. Бир убактарда убакыт узарылган, бирок элдин келиши жакшы болгондо 2-3 ай, 3-4 айга чейин биз убакытты ылдыйлатканбыз да. Азыркыда ошол ситуациябыз. Азыр могу
кооперативдердин ызы чузу 2 жылга созулуп кетти да. Ошол ситуациядан азыр биздин убактыбыз бир аз узарып калды. Бирок ал күндөн күнгө азыр элдин келиши жакшы. Андан кийин биздин мүчөлөрүбүз дагы активный иштешип атат. Ошолор менен очередтин жылышы бат-баттан болот, өзүңүздөр байкагандайчы. Ошол эми баарыбыздарга терең ыраазычылык билдиребиз, жалпы жамаатыбыздарга. Ар бир кыргыз элин, айрыкча жаштарды үйлүү кылып кыргыз элине кызмат кыла бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Бизден кийинки дагы очередте тургандар тезирээк очередиңиздар келип, ага өргүлүү болуңуздар. Урматтуу Келечек Турак Чай кооперативинин көрүүчүлөрү, бул менен биз токтолбойбуз эжекебиз менен. Кудай кааласа биз деген булдан да тышкары көп адамдарды үйлүү кылабыз деген ниетте иш алып барып кетип атабыз. Адан тышкары биз уруксат берген Келечек Турак Чай кооперативинин көрүүчүлөрү, адан тышкары пайшиктерибиз уруксат алгандар эртерээк үйлөрүңүздөрдү табып алып келип бериңиздер. Биз да сиздер менен эже окшоп отуруп маек курайлы.